Азыр тынчсыздануу же чарчоо жөн гана маана эмес. Бул заманбап жашоонун көп адамдар башынан өткөрүп жаткан чыныгы абалы. Дүйнөдө пандемияга чейин эле ар бир 8-чи адам психикалык бузулуу менен жашаган. Кийин ковиддин таасиринен улам тынчсыздануу жана депрессиянын жайылышы дээрлик 4-1 көбөйгөн. Демек, маселе бир эле адамда эмес. Маселе жашоонун ыргагында, белгисиздикте, басында, жалгыздыкта. Тынчсыздануу бул жөн эле коркуу эмес. Бул акыл эс албай калган абал. Дене тынч турса да, ички дүйнө коркунуч күтүп жашайт. Ал эми выгорание деген эмне? Бул иштеги өнөкөт стресс менен күрөшө албай калган абал. Ал 3 белгилүү белги менен көрүнөт. Күч кубаттын түгөнүшү, иштен ички алыстоо же муздап калуу жана иштин натыйжалуулугунун төмөндөшү. Бул жалкоолук эмес. Бул өзүңдү колго ал деп эле чечиле турган нерсе эмес. Бүгүн терапияда алсыздыктын белгиси эмес. Психологиялык жардамдын натыйжалуу жолдору бар. Адистер менен сүйлөшүү, ой жүгүртүүнү өзгөртүү, стресс менен иштөөнү үйрөнүү. Мунун баары чыныгы жардам бере алат. Психикалык ден соолук бул эркелик эмес, люкс эмес. Бул жашоонун иштөөнүн сүйүүнүн жана чыдоонун негизи. Эгер адамдын ичи чарчап калса, сырткы ийгилик дайыма эле аны сактап кала албайт.